Чүй облусунун Сокулук районунун Кожомкул айылында 700 орунду жаңы мектептин курулушу аяктап, бүгүн пайдаланууга берилди. Жалпы аянтта 35 чарчы метрден ашкан бул билим уясынын курулуш иштери 2012-жылы башталып, бир нече жылга токтоп калган. Мына былтыр 2024-жылы кайра республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, 2025-жылдын 31-августуна толук бүткөрүлдү. Мына бүгүн 1-сентябрда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өзү ачып, 1600дөн ашык бала жаңы билим уясынын эшигин аттады. Ачылыш аземинде министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жергиликтүү тургундарды куттуктап, окуучуларды мамлекет сунуштаган бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга чакырды. Анын айтымында быйылкы жылы мамлекеттик бюджеттен жаңы муундагы окуу китептерди сатып алууга 744 миллион сом бөлүнгөн. Ошондой эле мугалимдерге ноутбуктар таратылган. Баарыңыздарды жаңы мектептүү болушуңуздар менен чын дилимден куттуктайм. Жаңы мектептин ичинде бардык жабдуулары, муздаткычы, заманбап мештери бар, ашкана, 120 орунду сахнасы менен татынакай, актовый зал, класстар, компьютердик класс, кол эмгек классы, ошондой эле мектептин ичинде душу бар, стандарттуу спорт залы бар экен. Замандаштар мамлекет билим берүү тармагына өзгөчө артыкчылык берип, аны стратегиялык багыт катары кароодо. Ушул багытта Алтын казык улуттук өнүктүрүү программасы ишке ашырылууда. Бул программа билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, инфраструктураны жаңылоого, региондорду өнүктүрүүгө, жаңы мектептерди курууга багытталган. Азаматсыңар отурабыз. Жаңы окуу жылынын башталышы менен балдар куттуктайм силерди. Жаңы мектепте окуучуларга билим бере турган мугалимдердин да сүйүнчүндө чек жок. Алардын бири Оксана Жолчиева. Айтымында мектепте заман талабына ылайык бардык шарттар каралган. Бул окуучуларга бекем билимдин пайдалуулун түптөөгө жардам берет. Ушул жаңы мектептин ачылышы биз үчүн чындыгында чоң жагылык болду. Анткени заман өнүккөн сайын албетте чоң окуучулар мындай заманбап технологияларды колдонуп окушу керек да. Мына биз бир 2 жыл мурун эле балдар ошо Октябрдан Горкийден келген балдар бар. Ал жакта шарт чындыгында азыраак. Эски мектеп, эми бул мектеп, жаңы мектеп албетте биз үчүн абдан чоң кубаныч. Абдан кубанычтабыз. Жакшы жаңылык, сүйүнүчүбүздө чек жок. Бул жаңы мектеп бардык заманбап талаптарга жооп берет. 12 жылдык билим берүү системасына ылайыкташкан билим ордосунда жалпы 22 окуу классы бар. Окуучулар үчүн компьютердик, химия, биология кабинеттеринен тышкары жыгач устачылык, ашпозчулук жана мына ушундай тигүүгө ылайыкташкан кабинеттер дагы даярдалган. Бизде деген атайын ошол ашпозчулукка, тикмечиликке үйрөтүүчү атайын бир кесиптин ээси, диплому бар мугалим келип окутат балдарга. Алар өздөрүнүн программасы бар. Ошол программанын негизинде окушат. Буга деген 12 жылдык билим берүү системасы туура келет. Бул жерден балдар ар ким өз каалоосу менен бул жерде балдар окугандар сертификат алып чыгышат дагы, ошол сертификаттын негизинде башка жерге барып уже иштеп кете алат. Буга чейин Кожомкул айылында болгону 2 гана билим берүү мекемеси бар болгон. Калктын саны көп болгондуктан балдар мектепке батпай, көптөгөн окуучулар билим алуу үчүн шаарга каттап окуп жүрүшкөн. Эми болсо өз айылында жаңы мектепте билим алып жатышканына окуучулар да, айыл тургундары дагы кубанып турушат. Бул мектептин ачылганына биз абдан кубанычтабыз. Көптөн бери күткөнбүз. Кандай болот деп ойлочубуз. Абдан кооз болуптур. Бул жакта көптөгөн окуучулар жаңы мектепке окуйбуз деп сүйүнүп келишти. Бул мектепти канча жылдан бери ушу эл жерибиз күтүп аткан, 12-13 жылдан бери бүтпөй аткан биздин ажыбыз Садыр Жапаровдун киришүүсү менен бүтүп мынакей ачылыш болгону турат. Бул мектепке ак жол каалайбыз. Быйыл республика боюнча 1 жана 2 класска жалпысынан 300 миңге жакын окуучу кабыл алынды. Ал эми 90 миңден ашык мугалим жаңы билим берүү системасына ылайык окутууга даярдыктан өттү. Мындан сырткары президент Садыр Жапаров мектептердеги маселелерди чечүү максатында өзүнүн фондунан 50 миллион сом бөлүп берген. Чүй районунда бир чоң маселе бар. Тынымсыз ички миграциянын өсүшү менен элдердин санынын көбөйүшү. Мындан дагы саны көбөйүшү мүмкүн. Күн тартибинде президентибиз тарабынан да ушу Бишкекти келген балдардын санын жеңилдетүү, мектепти көбөйтүү боюнча өзүнүн инвестициялык 50 миллиондон ашык сомундагы ушул Бишкектин тегерегиндеги айылдарга мектеп салуу боюнча тапшырмасы берилди. Акыркы күндөрү өлкө боюнча 101 жаңы билим берүү мекемеси ачылды. Ал эми бүгүн 1-сентябрда республика боюнча дагы 15 мектеп пайдаланууга берилди. Айсана Бактбекова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Чүй облусу.